Устаз жөнөкөй эле илим билимди бизге таркатып бербестен жалпы элдин катарында атадай күйөт эле. Эсимде да Бактияр бейим. Мүмкүн болсо ушуну да эскерип кетсем, устаз Меккеден 2007-2008 жаңы келип Ислам университетине орношуп сабак берип атканда, ошол таанышып сабак алып калганда, эми жарытылуу деле айлыгы жок. Жалакысы жок, бирок ошого карабастан чөнтөгүндөгү акыркы акчаларын бизге берип, алдындагы жерден самсы жана башка ошол өзөк жалгай турган нерселерди алып, чогуу биз менен отуруп жеп, жөнөкөйлүгүн караңыз, карапайым экендигин. Анан сабакты улантат эле. А студенттин өзүңүз билесиз, бир тойгону чоң байлык эмеспи. Ошентип анан устаз, мындайча айтканда, устат анан аталык даражаны дагы өзүнө камтып алды да, күйүп, ката кетсе ошонун утурунда оңдоп, анан ушул келечекке кам көрүп, силерден чыгышыңар керек. Ар бир областтан өтө илимдүү, билимдүү, мыкты жетишкен мыкты кадр, мыкты студент, илимдүү балдар чыгыш керек. Ошол жерден жергиликтүү көйгөйдү чечип, ал чечилбесе Бишкектен жолугуп чечиле тургандай болуш керек деп устаз келечекти да көрө билип айткан насааттар бар эле.